Адам бар ғой, азу ат сияқты. Өзгөчө мына аялдар турасыңар, азу атты үйрөтүп көргөндөр бар, кол көтөргүлөчү. Ким үйрөтүп көрдү эле? Башка бир чапсаң азу ат андан бетер секирет, турабы? Камчы менен урсаң, бакырсаң, өкүрсөң, эң жакшы жолу кайсыл? Кел деп жем колуңа салып алып барасың, турабы? Анан акырын жалын сылайсың, чачын сылайсың. Өмүрүңдө аялың айтпаган сөздөрдү айта баштайсың го. Алтыным берекем, красавчик, тиги бу деген сөздөрчү. Ошол малда болсо түшүнөт, акырын ийге келе баштайт. Анан жонун сылайсың, жуй коесуң, тарайсың, антип мынтип отуруп, кошаматтанып отуруп, анан жакшылыкка чакырып келесиң го. Адамды жакшылыкка чакыруу ушундай нерсе. Акыйкатты укканга бардык эле жүрөк даяр эмес. Барып айтып көрчү, жараткан жалгыз, антесиң, мынтесиң, тияк барганда мынтесиң тозокко чыгып каласың десең, барчынар дейт, турам. Сенин сөзүңдү уккандан көрүп түз эле барганым жакшы. Ошон үчүн жумшак болгон үйрөнөлүчү. Мен депутат болгондон баштап адамдар менен катылык талап кыла баштады. Шайландым, парламентке кирип баратканда аксакалдар жолугуп алып айтат: "Балам, кыргыйдай тий, макулбу, биз сени колдойбуз." Популярдуу болуп кетсең го эле, келген депутат министрлерди карый беришиң керек да, иштейсиңерби жокпу? Эмне деген адамдарсыңар? Биз силерге ишенбедик беле. Болбосо таштагыла, жоголгула деп кыйкырсаң, жайлады да, биз ушундай эле экенбиз. Ал деле бирөөнүн баласы. Бир жолу мен катуу тийген жокмун. Эгерде катуу тийип атсам, агай, катуу тийип атасыз, кичине аша чаап баратасыз, адеп сактаңыз деп айтып койгула, макулбу? Анткени ыймандуу адамдын күзгүсү деп коет. Эгерде бирөөдөн кемчилдик көрсөм, ал менин кемчилдигим, анткени ал менин күзгүм. Жакшы жагын көрсөм, ал менин жакшы жагым, анткени ал менин күзгүм. Эгерде аша чаап баратсам, айтып деп тургула, силерден башка мага ким айтат? Бирок өтө катуу айтпагыла, эмне болуп баратасың дебегиле. Бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүңдүн адебиңди бузба. Бизде ушундай го, бирөө бир адепсиз кылса, эмне түкүрүп атасың? Ал бирдеме десе, анан экөө жакалашып, биринин көйнөгү айрылат, биринин костюму айрылат, сөгүнөт, бети канжалайт, оозунан эмне деген сөздөр чыгат. Болгон эле тигинин адебин оңдоп коем деп бир сөз айткан, туурабы? Бирөөнүн адебин оңдойм деп атып, өзүңдүн адебиңди бузуп алба деген сөз бар. Ошон үчүн мен дагы кыйкырып жооп берип калбайм, бирок жумшак айтып тургула. Макулбу, сүйлөштүкпү? Бир жолу болгон окуя. Бир министр дагы бир андан да чоңураак кызматтагы бирөө келип калды. Аттарын айтканга болбойт, анткени бул адепке туура келбейт. Этикет деген бар, этика деген бар. Анан мен суроо бере баштадым. Бир убакта кыйратып койдум деп, кечинде үйгө келсем, апам бир аз маанай чөгүп калган. Эмне болду десем, балам, бүгүн сага жакшы эле жооп берди, суйурмат менен Нурсултан Кадырбекович деп. Бирок сен кичине мындай түшүнүктүү деп кабагыңды бүркөп койдуң деп атпайбы? Мен болгон эле түшүнүктүү деп туруп, кийинки суроого өткөм, бирок апам ошол жакпай калыптыр. Балам дейт, жакшынакай жооп берип атса, сыйлап урматтап атса, кадырлап атса, өткөн кеткенден бери айтып, Нурсултан Кадырбекович сиз менен эсиңизде барбы, мындай деп атса, sen келип туруп ушинтип койдуң деп, эми апа да катуу айта алган жок. Акырын гана айтып койду. Жакшы эле жооп берди, мынтип, бирок сен кичине түшүнүктүү деп койдуң деп. Ага чейин бир дагы мага сын айта элек болчу. Апамдын жүрөгү ооруп калган өтө катуу тийди мага. Эртеси эмне кылып айтып берейинби? Ошол мен түшүнүктүү деп жооп берген адамга телефон чалдым. Алды, бир обедке чакырайын деп аттым эле дедим. Десем, ал да сүйүнүп кетем. Депутат, бир аткаруу бийлигинде бирибизге керекпиз, кээде колдоо сөз керек болот. Анан өзүм эле барбастан жаш балдарды кошуп эриштеп бардым. Анткени жакшы адамдардын сөздөрүн уксун, ийгиликечтен кишилердин сөздөрүн уксун, бул өтө маанилүү. Анан сүйлөшүп отурдук, жакшы сөздөрүмдү айттым, жылуу сөздөрүмдү айттым, көңүлү көтөрүлдү. Кечинде барып, апама айттым, апа, чайга чакырдым. Эч капы болбоптур. Жүрөгү таза экен, ыраазы болуп кетти, сүйүнүп калды десем, апамдын баягы жүрөгүндө кармаган катуу сезим анан кое берди да. Апакемдин көңүлү үчүн кылдым ошону. Бирок бирдекени билгиле, апанын көңүлү бул жараткандын дагы көңүлү. Апа ыраазы, мен ыраазы, бекер сөз эмес бул. Ата эне ыраазы, Алла Таала ыраазы. Бул жөнөкөй сөз эмес. Бул парламентте өзүнчө чоң мектеп экен. Бир жолу анан кийин Белес деген автобус чыкты дегенен аябай сүйүндүм. Элестетип көр, Кыргызстандан Белес деген автобус чыгып атат. Ошону чыгып туруп процедурныйда али иш башта электе чыгып микрофондон айтып койдум. Ушундай Белес деген автобус чыгыптыр, сыйлап коелу, кичине колдоп коелу, дем берип коелу. Дем деген дух деген сөз. Анан көрдүңөр, президент дагы барды. Президент баргандан кийинки сөз болчу, анан биз дагы барып айдап көрдүк. Кыргызстандан Белес деген автобус чыкты. Кулакка жакшы угулабы экен? Булчу жаштарга дем бере турган окуя да. Биздин деле колубуздан келет экен деген сезим могул жака сиңиш керек. Бул жакта кыздар отурат, мен атайын ушул жака кайрылып атам. Балдарга кийин колундан келет деген сөздү көбүрөөк айткыла. Салахидин Аюбидин апасынын таржымалын окусаңар, кантип турмушка чыкты атасына, кантип аял алды. Башынан ниети жакшы болгон.
мен ушундай бир балалуу болгум келет, ошондой баланы тарбиялаган апа керек деп бул айткан, ошондой баланы тарбиялаган ата керек деп бул айткан. Баардыгы ниеттен башталат. Ошол ниет бара-бара чындыкка айланды. Анткени жараткан тилегилердин тилегин берди, бири-бирине жарашкан жубайларды берди. Аларга жараткан такыбалык берген экен, иман берген экен, намыс берген экен, дем берген экен. Башынан ниетинде ишенип атат. Баласы төрөлгөндөн кийин башка нерсеге тарбияланып койбой, ошого тарбиялайт. Сен колуңдан келет, келечекте чоң максаттарың бар, минтишиң керек, тигинтишиң керек деп туруп, Салахиддин Аюбиди тарбиялап атат. Бул окуя кыргыздардын да колуна бирдеге келет деген чоң идеологиялык мааниси бар окуя болгон. Анан демилгенди көтөрдүк, президент барды, 10 автобус мэрия сатып алат деп туруп тапшырма берилди. Кийин автобус алабыз деп кредит сурап келгенде дагы мен айткам, өзүбүздүн автобустар бар, ошол жака кетирбейсиңерби десек, бул жактан өзүнчө бюджет менен 10 автобус алабыз деген. Жакында мага кабар келди, албайбыз, анткени алар мындай топтойт экен, сапаты тигиндей экен. Айланайын, бул Япония эмес. Биринчи автобус. Муну робот менен чыгара албайсың, серийный выпуска чыга элек. Биринчи автобусту албетте кол менен топтойт. Башка эмне кылсын? Бул канча чыгаша кетти, түн менен уктабаган балдар болуптур. Ушул проект аягына чыккан чакты үйүнө барбагандар болуптур байкуштар. Аялдарда рахмат ошолордун. Эми келип алып туруп, тияктан алабыз, бияктан алабыз, булардын сапаты мындай экен, тигиндей экен. Сен акчаңа сатып ал 10 автобусту. Ошондон баштап тигилерде технология кылат, анан сапат өсөт, анан дух өсөт. Эми бул балдар кетебиз деп атат Кыргызстандан. Не деген саясат? Ошого өзүңөргө ишенгиле. Эгер өзүңө ишенбесең, ишиң алдыга кетпейт. Сталлоненин бир киносу бар, көрүп койсоңор, баласы менен сүйлөшкөн жери. Балам дейт, мындай көтөрдүм сени, мындай көтөрдүм, анан өзүңө койдум. Ошондо сен турмушта жыгыла баштадың, анча-мынча проблема боло баштады, ошондон баштап бирөөнү айыптай баштадың. Апам анткен эмес, атам мынткен эмес, бул айыптуу. Чууга жеге да бекер айткан эмес. Кыргыз жыгылса да бирөөнү айыптайт, же тепкичти айыптайт, же музду айыптайт деп. Айланайын, Кыргыздын балдары, ошолор Дубайда бизнестери бар. Европада бизнестери бар. Кетип калса болот беле? Жок. Келип алып, эптеп, септеп, тишинин кирин соруп, бир автобус чыгарса, ошондон да кылдан кыйкымтап отурушат биздикилер. Анан кантип өнүгөсүң? Президентибиз Өзбекстанга барып келгенде айтты эле. Тиш чукулушта чыгарбайт экенбиз деп. А Өзбекстанда бардыгы чыгат. Түшүнөм, сатып алсаң болот, балким арзан түшөт, балким ошол бизге ыңгайлуураак. Бирок эртең бүрсү күнү чегарасын жаап койсо, көрдүң го эмне болор? Пандемияда чегараны жаап койсо, өзүңдө болбосоң ачка каласың, өзүңдө автобус болбосо жөө каласың. Ошон үчүн өзүңдүн балдарыңды колдоо, өзүңдүн чыгандарыңды коргоо, бул эң маанилүү стратегия. Силерде да ушундай араңарда таланттуулар бар. Колуңардан эчтеке келбесе жок дегендечи, жылуу сөз айтып койгула. Колуңдан келет, азамат, мен сендей болгондо антет элем, мынтет элем. Ошол да тилден чыкпай атпайбы? Тил болгону сөөгү жок билесиңер, сөз акысыз. Ошол да айтыш бизге кыйын болуп атат. Бирин бири колдогон эл кем болбойт, берекелер.